Сүйлөшкөн жигити бар беле. Дайынсыз жоголгон Нурдананы издөө үчүн Россиядан апасы келди. Өзгөн районуна караштуу Мырзайке айылындагы Мыразаков атындагы жатак мектептен 12 сентябрда чыгып кеткен 15 жаштагы Нурдана Райымжанова бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз. Апасы Миясархан Байбибаеванын айтымында кызынын дайынсыз жоголгонуна 13 күн болсо дагы тарбиячылар милиция кызматкерлери тарабынан эми гана суралып жатат. Буга чейин Миясархан Байбибаева Кыргызстанга 18 сентябрда учуп келерин айткан. Россиядан келгенден бери өзүм чуркап жүрөм, туруктуу жашаган жерим деле жок. Ижарага батир алып жашап жатам. Интернатта окуган досторунан сүйлөшкөн жигити бар беле, силерге бир нерсе айттыбы деп сурасам, шылдыңдагансып күлүшөт, башка жооп жок. Балдарымдын айтымында мугалимдер окуучуларды үйлөрүнө алып барып жумуш жасатышат экен. Ошол күнү кызым баштык көтөрүп бара жатса, сиңдиси кайда баратканын сураптыр, мугалимдин үйүнө бара жатканын айтыптыр. Башкалар чөнтөк телефон көтөрүп эле жүрүшөт экен. Бирок кызымдын телефонун алып коюшуптур. Жүрүм-туруму деле бир калыпта, жакшы окуган кыз болчу. Эмне үчүн тарбиячылары көзөмөлдөбөйт же жоголгондугу тууралуу дароо милицияга кабарлашпайт? Жоголгонуна 11 күн болгондо гана өзүм сурагыла деп суратып жатам. Милиция кызматкерлери кызымдын сүрөтүн айылдын айрым жерлерине илишиптир. Ош, Жалал ата Өзгөн, Кара суунун кээ бир жерлерине кызымдын сүрөтүн өзүм илип чыктым, дейт апасы Миясархан Байбибаева. Ал эми мектеп-интернаттын директору Токталы Айтокурмановдун айтымында кыз сиңдисине таекесине кеткенин билдирген. Бизге 2014-жылы 4 тууган келген. Мектепте бардык шарттар бар класстарда заманбап жасалган. Апасы айтып жаткандай, тарбиячылар кызды үйүнө алып барып иштеткен эмес. Эгер жумуш жасатканын далилдеп берсе, ошол мугалимдерди дароо жумуштан алам. Бир гана Нурдананын эмес, анын классындагы 19 окуучунун ичинен 7-өсүнүн телефонун алып коюшкан, себеби окууга жолтоо болот. Класстарга интернет улаштырылып, телефон колдонууга зарылчылык жок деп ойлогонбуз. Мен эмгек өргүүгө чыкканыма карабай жумушка келип жаткам. 13-14 сентябрь күнү жеке иштерим менен жүргөм. Ал күндөрү дем алыш болчу. Нурдана 13 сентябрь күнү сабактары бүткөндөн кийин башын жууп жасанып алып чыгып кеткен. Алдынан сиңдиси чыкканда колундагы баштыкты көрсөтүп, таекесиникине бара жатканын айткан. Ал эми жолдон иниси чыкканда таштанды таштаганы бара жатканын билдирген. Кечки тамактануу учурунда Нурдананы таппай калышып, дароо издеп башташкан. Дөң булакка таятасынын үйүнө барышкан. Тарбиячылар 2 күн издесек табылып калар деп мага 15 сентябрь күнү гана кабарлашкан. Ошондон бери түндө жаштар чогулган жерлерге чейин барып издеп жатабыз. Мугалимдер урушпаса, жаңжал болбосо, апасын түшүнүп айыптоолорун унчукпай угуп жатабыз, дейт Токталы Айтокурманов. Буга чейин турмуш басылмасы 15 жаштагы Нурдана Райымжанова дайынсыз жоголгонун жазган. Ал 9 класстын окуучусу. Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда, 15 жаштагы кыз жатак мектепте окугандыктан мектепте телефон колдонууга уруксат берилген эмес. Ошондуктан бир тууган эжеси телефонун алып койсо, таарынып чыгып кеткен. Нурдананы көргөн билгендер болсо, ата-энесине 0554 54 52 71 телефону аркылуу байланышса болот же 102 кызматы аркылуу байланышса болот. Булак турмуш.